селекция кылып көрдүк. Макачини текени камори эчкиге коштук да. Кыргызда бекеринен эсиң болсо эчки бак деп айтылбаса керек, ушул аябаганда кирешели болот экен. Булар Пакистандыкы камори деген порода экен. Булар ушу өзгөчөлүгү чоң болот экен, сүттүү болот экен. Көрүнүштөрү да жакшы, кулактары узун, кичинекилерден айырма. Анан сүтү көп болот экен, 3-5 литр. Эчкилерде эле эгиз туушат экен көбүнчө. 2-ден 3-төн туушат экен. Сүтү даамдуу болот экен, жакшы. Биздин шартка кышкысын жылуу сарай керек экен. Калганы ошондой эле. Оттогону деле, жем жегени деле, жем чөбөнү деле. Бир кечкилерде эле. Бул жерде ушу 2 порода бар. Бул Макачини породасындагы теке. 2 жаш теке. Атын Сарала деп коебуз. Булардын кулагы кичине кыскараак, анан бул чоңураак болот экен. Аркы жогазын деп коебуз. Ал улактагы ушул Макачини породасында. Келе. Бул февралда туулган улак, гач. Мунун энеси айылда кайра тууду. Дагы эгиз тууду, гач экине. Ошол. Бул энеси эң чоң эчкибиз ошол. 5 литрдин тегерек сүт берет. Ошо бир жылда 3 улак алып келди. Ал эчки. Февралдын 14-ндө тууган муну. Бир айга чукул болду, кайра экини тууду. Чоң болушат өтө. Бул эми эмки жылы теке коюлат буларга. Бул текеси ушул 2 жаш болду. Булар да аябаганда чоң болот. Бойлору метрден ашат экен. Салмактуу да болушат экен. Бул теке азыр куутта жүрүп арык. Бияка келген жайытта жүрүштү, кашарда. Анда чоң болушат экен өтө. Ошол сүтү, каморинин сүтү аябаганда жагымдуу болот экен кишиге. Башка эчкинин түрлөрүндө жыты жок. Даамы аябаганда жакшы болот экен. Ичкенге коюулугу да жакшы болот экен. Көп жерден сурашат экен булардын ушу сүтүнө, чоңдугуна кызыгышат. Төлдү көп бергенине, анан сатканда дагы пайдалуу болот экен. Мисалы, беркиндей жөнөкөй эчкинин улактары бир 2000-5000 сом болсо, булардыкы уже 50.000 сомдон жогору кетет. Сапатына жараша болот. Анан интернеттен эле алып кетишет экен. Өзбек, казак туугандар, Молдовадан сурагандар көп ушу. Россиядан сурашат экен. Бакса өтө кирешелүү. 15 эчки бир күндө 1 түп чөп жейт экен. Анан 5-6 килограмм жем берип атабыз. Ошондо бир чоң уйдун нормасын жейт 15 эчки. Киреше андан жакшы. Кыргызда бекеринен эсиң болсо эчки бак деп айтылбаса керек, ушу аябаганда кирешели болот экен. Ошол бакканга бул ыңгайсыз жагы кышында да. Кышында суукта жылуу сарай керек. Күндүз күнөстө жүрө берет, кышкысын түнкүсүн жылуу сарай. Булардын жүнүндө тыбыт жок, жылуу жердин эчкиси болгон себептүү. Ошол себептүү үшүп калат да. Анан кулактарын баягы суудан сакташ керек. Ыңгайсыздык ушу кышында болот экен, шилдеде. Болбосо жүрө берет, мына ушул жерде эле камалат, багылат. Сууга кыш шилдеде өтө суукта үшүк алып кетиши мүмкүн экен да.
Булардыкы эң узундардыкы 52 сантиметр да. Жарым метрден өйдөрөөк. Каморилердики узун болот, а бул Витал Макачини деген порода булар кыскараак. Улактарына аябагандай суроо талап жогору эле. Анан эркектерин оптом $1000 алып кетишкен. 70.000 $1000 сатылды эркектери. Ургачыларын өзүбүзгө алып калгандан тышкары $100.000 бердик. Аларды дагы экиден эле кылып алып кетишти. Көп жерден сурашат экен булардын ушу сүтүнө, чоңдугуна кызыгышат. Төлдү көп бергенине, анан сатканда дагы пайдалуу болот экен. Мисалы, беркиндей жөнөкөй эчкинин улактары бир 2000-5000 сом болсо, булардыкы уже 50.000 сомдон жогору кетет. Сапатына жараша болот. Анан интернеттен эле алып кетишет экен. Өзбек, казак туугандар, Молдовадан сурагандар көп ушу. Макачини текени Камори эчкиге коштук. Ушундай улактышты ургач. Жакшы болду, Кудай буйрса. Бул эми Камориден дагы, Макачиниден дагы жоом болду. Бул улак 5 ай болуп калды. Чоңдугу, салмагы аябагандай жакшы келатат. Өңү эми Кудай буйрса чоңойтуп сүттүүлүгүн көрөбүз. Бирок Макачиниге дагы, Камориге караганда да жоом болду. Шуну эми дагы селекция кылып көрөлү деген ой бар. Ушундан эми дагы кандай тукум чыгат? Ушулардын текелерин эми жергиликтүүлөргө кошуп, биз атайын ошо жергиликтүү кыргыз эчкилерге коштуруп атабыз текелерди. Натыйжа аябагандай жакшы. 2000 сомдон сатчу улактарды 9000, 20.000 сомдон саттым деп ошо кишилер кайра текелеринди алып барып кошуп атышат. Чоң болуп атат. Анан эми ошол чыккандарга кайра башкасын кошуп аракет кылып көрөлү деген ой бар, Кудай буйрса. Эми койдо аргындаштырып жүрбөйбүзбү, ошондой эле кылып көрсөкпү деген ой болуп атат. Кудай таала өмүр берсе, дагы көрөбүз келечекте. Кандай болот анда. Эми азыр тууган болуп 10дон ашып калды анан. Көбүнчө эркектер туулуп эле анан алар сатылып кетип атат да. Ургачылардын жакшыларын алып калып атабыз. Ушундай аргындашкандарын эми ушуларды улайбыз, Кудай буйрса. Буларды, бул улактарга эми күздө теке кошобуз.